Саламатсызбы, Өмүрбек мырза? Мына сиз менен маек кура элегиме 1 жылдан ашык убакыт өтүп калыптыр. Бирок өзүңүз соңку 1 жылдын ичинде байма-бай интервью берип, анын көпчүлүгүндө Садыр Жапаров боюнча мындай жакшы жылуу пикирлерди билдирген экенсиз да. Ал эми убакыт өттү, андан бери мындай саясий алимти активдүүлүгүңүз байкалбайт. Азыр эмне иш менен алексиз? Саламатсыз. Чын эле биз экөөбүз акыркы интервью бергеним сизге бул 2 жылдай болуп калыптыр. Акыркы жолу. 2 жыл. Анан туура мен 1 жылдан бери саясий майданда вообще активдүү катышкан жокмун. Анткени бир себеп негизи мен Садыр Жапаровду президенттик такка келип атканда аябай чоң агитация кылгам. Себеби мен анан жана Бабанов, Республика партиясы бардыгыбыз сүйлөшүп алып Садыр Жапаровду колдогонбуз. Эми биз деле саясатты көп жылдан бери эле көп президенттер менен иштешкенбиз, көп президенттерди көргөнбүз, ошон үчүн убакыт берели дедик. Анан кийин шайлоонун алдындагы берген эми убадаларын, кандай аткарат, кандай команда түзөт, ошонун баарын байкап жүрдүк. Анан эми саясатчы болгондон ар бир негизге, ар бир эмеге моментке биздин өзүбүздүн көз карашыбыз бар да. Анан ошону байкап турдук, анан өзүбүздүн дагы жумуштар менен жүрдүк, алек болуп. Ошо. Айтыңызчы, мисалы, ошол кезде сиз ал киши жөнүндө айткан жылуу пикирлериңиз абдан көп эле. Анан бүгүн үмүттөрүңүздү бийлик актап атабы? Негизи меники агитация убагында мен адамгерчилик жагынан биринчи эмеге койдум да, причинасын биринчи адамгерчилик жагынан. Себеби Кыргызстандын саясатында көп эле президенттер шайлоого катышканда конкуренттерине мындай стартовый эмеси башка болчу да, ситуациясы. Заранее жана кызматка келип, заранее тигинтип, должността болуп. Садыр Жапаров болсо түрмөдөн чыгып эле эл колдоп, да. Анан кийин жана кызматка келбеди ситуацияда. Анан ошо ситуацияда чын эле биз баардыгыбыз жардам бердик. Кыргызстанда тынччылык болсун, болбосо мындай мощный деле саясатчылар бар болчу. Бабанов деле чыгам деди. 60 000 шайлоочусу бар болчу, өзү добуш алган тиги Сооронбай менен. Бирок ошонун баарын иликтеп туруп, анан эме жагын карадык да, Кыргызстандын келечеги. Анткени дүйнө жүзүндө мындай случай болгон эмес да, чтобы түрмөдөн чыгып туруп, анан кийин реальный кандидат президенти болуш үчүн. Анан ошон үчүн жана даже Мандела мындай деңгээлге жетпей калган да, Нобелевский премия алып. Анан бул Кыргызстандын ишеними, кыргызстандыктардын ишеними дегенди биз дагы кой. Анан биз эми алдан улуубуз, баскан жолубуз да улуу, анан бир жакшы нукка түртүп, биз да жардам берели деген эле ниетте болгонбуз. Не то что кызмат, бирдеке деген жок, андан алыс болдук. Просто эле биз Кыргызстанды чын эле оңдогонго түртөлү дедик. Анан убадаларды жакшы берди, ошонун аткарылышын деп, анан биз да көмөктөштүк ошого. Азыр эми ошол берген убадаларын бүгүн ишке ашырып атабы? Сиздин үмүт акталып атабы? Негизи ошондо Садыр Жапаров өзү да ишенген да көп нерселерге. Что аткарам, өзү да ишенген, мен жазайм деп биз көп эле сүйлөштүк бул темаларга. Биз деле ишендик ага баарына. Бирок бүгүнкү күндөгү жана командасы, азыркы жанында командасынын бардыгы иштеп атканына мен эми опыттуу киши, анан көп президенттердин жанында иштеп жүргөн киши катары айтайын, чын эле эме башка нукта болуп атат да. Анткени убакыт көрсөтөт бундагы. Бирок уже азыр биздин гражданский обществобуз бардыгы күткөн маселелер биринчи этабында чын эле акталбай атат да. Не себептен? Бул Садыр Жапаров негизи бардыгы мындай үмүт эткенде экономический эмес. Экономика жагы эмес, акыйкатчылык болсун биринчиден.
анан адам укугу сакталсын, анан адилеттүү падыша, президент дейбизби, ажо дейбизби болсун деген үмүт болчу да карапайым. Кара курсакты элдин баары эле өзү эле эметет. Тойгузат. Бирок ушу именно адилеттүү семейное правление болбосун, үй бүлөлүк башкаруу болбосун деген максатта карапайым, именно карапайым эл жана до конца деп атпайбы, оштон баарды колдоп чыкканы ушул болчу. Аларга эчтеке деле кереги жок. Буларга адилеттүүлүк керек. А именно Садыр Жапаров жанагындан өткөн. Анан биз жанагы түрмөгө түшүп чыгып, кыйналып эметкенде чын эле биз баардыгыбыз эмет, биз деле камалганбыз. Бүгүнкү күндө уникальный ситуацияда биздин бийлик жетекчилери, президент, спикер, ГКМБнын төрагасы, фактически ал кабинет министрдин чоңу, ачыгын айтыш керек да, Ташиев, мына үчөө, и Зулушев, төртөө булар азыр Кыргызстанды башкарып атат. Так? Булар негизи ушунун баарын кыйналып өткөн кишилер. Бирок Зулушев түрмөдө отурган жок, калгандар бүт түрмөдө отурган. Булар мындай болуш керек да, өзүлөр кыйналып ушундай адилетсиздикти мойнунан өткөргөн киши эч качан бирөөлөрдү камайм, бирөөлөргө жаман кылам дегенден алыс болуш керек да. Мына мен 2 жолу отуруп чыкканмын. Мен андан кийин күч структураларына келдим. Буларга караганда мен күч структуранын представителимин. Бирок мен эч качан өзүм отуруп чыккандан кийин канча мына митингдер болду, мен министр болуп турганда, зам министр болуп турганда, Бишкектин начальниги УДС болуп турганда, мен эч качан карапайым эл же митингчилерди разгонять этип, тигинтип, күч колдонуп же гражданский обществолорго бут тозуп, анда мен биографиямда жок бүгүнкү күндө. Баардыгыбыз мына саясаттабыз да. Анан ошондой үмүт эткенбиз. Азыркы күндө эмне? Тиги жаш балдардан бери камап эметкенде наразы болосуң да. Айтыңызчы, мисалы биз күчтүү президенттик бийлик деп келдик, керек деп президент ушул жагдайда оюн айтып, анан баш мыйзам боюнча башкаруу системасы өзгөртүлдү. Жаңылбасам, сиз дагы күчтүү президенттик бийликти колдогондордун арасындасыз, туурабы? Анан бүгүн президент ошол толук жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып иштеп атат деп ойлойсузбу? Негизи мен, Мадумаров бардыгыбыз, көп саясатчылар чын эле 2010дон кийин жана парламентке форма правления болгондо бул классический жакшы. Бирок Кыргызстандын эмесине адаптация болбой калды да. Коррупция өнүгүп, анан орундарды сатып, анан депутаттыкка жана 500 миңден миллион долларга чейин орундарды сатып, тиги бу башка формага өтүп кетпедиби? Анан биз ошондо баарыбыз айттык, ой, мындай болбойт экен, бир киши чын эле алсынчы деп. И ошо президентский бийликтин кайтып келишине жанагы критериялар менен и адамгерчилик критериялар менен дагы Садыр Жапаров эме болуп калды да, подходящий болуп калды да, как кандидат. Анткени бүт баардыгы өзүнөн өткөрдү да. Анан бул киши только акыйкаттуулук болуп, мыйзамды сактап, мыйзамдуулук менен жашайт дедик да. И ошентсе чын эле кетет. Дагы убактысы бар азыр. А бирок азыр ситуация мындай болуп атат да, даже иностранный гезиттер, СНГнин гезиттери бизде айтып атат, башкаруу эки дос башкарып атат деп. Понимаете? Бирок президент бир киши болуш керек. Да, дозун сыйлаш керек, дозу эметиш керек, саналаш болуш керек, бир команда болуш керек. Бирок дүйнө жүзү бир эле президентти ушул киши кабыл алат, чечимди кабыл алат, калгандары баардыгы баш ийеттеш керек да. А мындай двоевластие, троевластие болбош керек. Тем более Кыргызстанда өмүр бою мындай келгенде север, юг, анан талас, чүй, нары бол бөлүнүп келишкен да. Анан буга Кыргызстанды бөлбөш үчүн бир гана президент болуш керек да, и чечимдерди жалгыз кабыл алыш керек. Ошондо анан кийин бир мыйзам чеги болот да. Айтыңызчы, сиз мындай эки дос башкарып атат деген жагдай боюнча пикириңизди кыска айттыңыз да, бирок ошол эле учурда кимисинин таасири күчтүүрөөк болуп атат деген маселе дагы кулуарларда айтыла баштады. Сиз кандай карайсыз буга?
Жо, негизи президенттин сөзү акыркы эле болот. В любой случай. Мына мен деле өзүм свидетелмин да, Бакиев менен Куловдун тандеми. Акырында Бакиев чекит коюп койду. Буларда деле любой двоевластияда чекит коюлуп калышы ыктымал. Бирок бул жерде бул тандем деп айтууга болобу? Жок, бул деле саясий тандем да. Мындай досчулук деп айтып атпайбы. Бул негизи ушунун баардыгын бир нукка салып койгон башынан. Бул деле жолу кетпейт эле. Текебаев, мен ойлоп атам, Текебаев атайын эле ушуну жасап койду да. Анткени ал карт бөрү саясатчы да. Эмнени жасап койду? Мына президенттикке Ташиев алып келди, Ташиевдин эмеси зор, бул дагы дос секретарь, тиги бу деп жогорку кеңеште айтып туруп, анан мондай направление берип койбоду өзүнүн землягыначы. Андай болбойт. Негизи ол саясатчы мынтип айтпаш керек эле. Анткени Садыр Нуркожоевич өзү президент болду. Ал өзүн көтөрдү. Негизичи биз ошондо деле аралашып жүрбөдүкпү. Бул заслуга Садыра. Садыр өзү отурду. Анан биз айтпай эле коелу, ким аны тыштап кетти, ким аны түрмөгө барып аттыбы, келип аттыбы, кандай отношение кылып атты, это другое дело. Бирок президент болгондон кийинки ситуациясы вообще башкача болуп, бүт эле мурункулар деп атпайбы? Кеде мына Бекназаров деле айтып атат, калгандары деле айтып атат. Башка нукка кетип атат да, бир командачы. Ошондон мындай анализ жасаса деле болот да. Команда демекчи, азыр президенттин тегерегиндеги команда жана кадрлар мурунку бийликтин же тактап айтканда Бакиевдин кадрлары көбүрөөк үстөмдүк кылып атат, алардын таасиринин алдында болуп атышат деген пикирлердин жөнү барбы анда? Бүгүнкү күндө мындай деп айтыш керек да, жанагы если ошондо октябрь окуяларында Сооронбай Жээнбеков именно эмеге бийликти бербесе, бийликти Садыр Жапаровго бербесе, ситуация башкача болуп кетмек. Кан төгүлгөнгө чейин кетип калыш болчу да, уже катуу ситуация болуп кеткен. Анан жанагындай көп кишилер билбейт да, жанагы бир телефонный разговор чыгып кетпедиби эмеге, телевидение эмеге, жанагы YouTube, соцсетке барына. Жээнбеков айтып атпайбы, жиниме тийдиңер деп сөгүнүп туруп, анан мен азыр отставкага кетип калам деп. Кээ бирлер айтат, бул Мамытов менен сүйлөшүп атты, кээ бирлер айтат, азыркы Зулушев менен ген прокурор менен сүйлөшүп атты деп. Если ошондо ал отставкага кетип калса, анда чыр-чатак чын эле чыгып кетмек. Анткени Атамбаев тарап, тиги бу дегендер көп болчу да. Анткени биз ошондо силовой блокту карап турдук да, биз саясатка киришкен жокпуз. Биз жалаң жанагы менен болуп аттык. Ошол моментте жанагындай ситуацияда именно бияка берип туруп, анан ушуну поддержка кылган группировкалар, бул ачык айтыш керек, жанагы мекенем Кыргызстандын балдары, анан кийин жана биримдиктин балдары, парламенттеги көпчүлүк ушу жолго барды. Анткени алар айтышты да, что Атамбаев келип калат бийликке деп туруп, анан кийин кой Северден Садырды чын эле колдойлу, бунун поддержкасы болуп атат деп ошо шакка барды да. Бул негизи туура эле шаг болчу ситуацияда. Ситуационный шаг туура эле болчу. Мен азыр анан жана сиз суроого ошон үчүн кадрлардын көбү, допустим, биримдиктен, тияктан, бияктан болуп атканы именно ошон үчүн да азыр дагычы бир какой-то услугу за услугу деген сыяктуу бул. Бул нормалдуу көрүнүшпү, бул? Жок, ненормальный, потому что мындай эметпеш керек. Мен башынан, допустим, каршымын да эмеге, биримдиктин балдарына, мына Октябрьский окуяга 2 жыл болот, бирок ошондо чыкканда бардыгы мекеним Кыргызстан, биримдик, анан Кыргызстан, ушулар элдин баарын сатып алып, жанагы мафиозный структураларды создавать этип, эл менен ойноп, сатып алып, тигинтип, минтип калган ушулар болгон да. Эми ушулар азыр кайта жанагы эмелерде отурат да. Алардын кишилери, алардын эмелери бардыгы кызматта отурат. Бул жакшы көрүнүш эмес да. Булар именно бийликтин эмесинде болуп атат. Ичинде болуп атат. Анан кийин жана Ширшовдун келгени, тиги булардын бардыгы бул кереги эмне эле эмеге? Президентке. Бул окружение кылып атат да бардыгы. 2020-жылы
8 октябрда Алтыгүл саатын айтайын 18 саат 50 мүнөт экен. Садыр Жапаров ал кезде премьер-министрлик постко көрсөтүлүп аткан учур экен. Ошондо Ак үйдүн алдында митингге чыккандарга кайрылып сүйлөптүр да. Азыр дейт, мен ушундай келдим, менин Суаналиев мырза Алтыгүл менин автоунаамды жан сакчыларым менен алып салды. Суаналиев ГКНБны басып алды. Ал болсо мурунку президент Атамбаевдин тапшырмаларын аткарып атат деп сүйлөгөнү бар экен. Мен аны өзүм көрдүм. Алтыгүл, мен ошон үчүн сизге саатынан бери жазып койдум. Анан сиз ал учурдан кийин бир аз убакыт эле Баткен облусунда өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү болуп саналуу эле күндөр иштедиңиз окшойт, Алтыгүл. Түздөн-түз бул эки окуянын байланышы барбы? Жок, биринчиден мен деле телевизордон көрүп турдум. Ал деле эметкен. Ал айтты, Садыр, менин машинеми охраналар алып койду, бирок Атамбаев тиги бу дегендер сөздү мен уккан эмесмин. Бар экен, мен уккан. Мен анда уккан жокмун. Мен эч качан Атамбаевдин сөзүн уккан эмесмин. Себеп эмне болду? Биринчи күндөрү биз эмени биринчиден ГКМБны базып алган жокпуз. Анткени биздин Совбез национальный гвардияда да. Ал национальный гвардияда бул казарменный положение. Жанагында чипи болгондо казармалар жабылып, анткени ал жерде жаш балдар келген, жаңы призыв октары бар эме. Ну казармада. Ал жер жабылгандан кийин биздин нормативный документтер менен Ак үйгө көчүш керек. Биз Ак үйгө бара алсак, Ак үй өртөнүп калган. Анан ГКМБде председатель ГКМБ качып кеткенден кийин Совбез биз ошол жака көчүп бардык. Именно Совбез болуп ошол жерде отуруп и координация кылдык. И жанагы мен Москва менен да сүйлөшүп атканда, башка жетекчилер менен сүйлөшүп атканда, даже титрларда көрсөңөр, бүт эле Суаналиев коопсуздук кеңешинин катчысы деп чыгып аткан бардык жерде. Биз эч жерде андай эмени базып алган эмеспиз. И ал жерде личный состав өзүнчө иштеп атты. Бирок биз координация кылып аттык. Мен даже координационный совет Жок, бул президент түшүнбөстүк кылды анда ал маалыматты айтуу менен. Жок, эмеге туура эмес айтышты да, Садыргачы. Биз ошондо координационный совет кылдык. Бардын. И элдин баары түшүнүп атты аны. Биз анткени чогулуш кылганда бүт баары ошол жака келген. Бүт күч структуралардын баары келген. Мен ошол жерде как исполняющий обязанности секретаря Совета Безопасности мен өткөргөм да, чоң жыйын. Ошондо биз жана не политика болобуз дегенде мында, бирок самое главное безопасность сактайлы, президент жок болуп атат деп. Анткени 3 күн жоголуп кетпедиби? Эч ким таппай калды. Түшүнүктүү. Кызматыңыздан кайра бат эле кетишиңизге эмне болуп кетти? Биринчиден, өзүңүз каалаган жоксузбу? Жок, мен Баткен областына мага сунуштаганда, Марипов сунуштаган, анда бул өкмөттүн кадыры да. Анан Садыр Жапаров дагы колдоду. Аны барып жардам бериңиздер, бардык жерде иштеп жүрсүз ошол жака бар дегенден адам мурунда көп эле должносттор предлагать эткен. Чындачы. Күч структуралардан дагы башкасы. Бирок мен чын эле мен даже биографиямды карасам, мен именно Баткен областында иштеген эмесмин да. Мурун Ошто иштеп жүргөндө 24 жыл мурун ГКМБде анда Ош областы Баткен областы жок болчу да. Анан Баткен областына чын эле барып иштеп экономиканы көтөрөлү дегенбиз. Приграничный район деп. Анан баргандан кийин жакшы эле иштеп аткандан кийин жанагындай жанчал чыгып кеткенден кийин уже экономика болбойт. Анан морально 36 киши өлгөндөн кийин морально да тяжело да иштеш барды. Анан кийин мен дагы айттым кой Мариповго, мен деле эметип берейин, башка кадрлар келсин деге деп, анан с переходом на другую работу деп мен кеттим. Азыр сиз айтып атасыз, президенттикке талапкерлигин койгондо Садыр Жапаровду колдоп, мындай сөз пикирлеримди айткам депчи. Кийин кызматка чакыруу же кызматташуу сунушу сизге түштү беле, жокпу? Жок, анда ситуация башкача болчу да. Негизи эми бир команда болобуз деген Республика партиясы өзүнүн кандидаттарын сунуштайбыз деген. Анткени Казакбаев министр иностранных дел болуп турду. Тиги бу бирок мен республиканын эмеси эмесмин да, мүчөсү эмесмин. Бирок андай деле болгон жок, бирок мен деле көзүм жетип турду, опытты, менин опытымы пайдаланышат депчи. Анан айтып атпаймынбы? Кийин айтты, күч структураларына барасызбы же тияка барасызбы дегенде, анан мен Баткенге эле барайын.
Жок, андан кийин макул ал кызматтан кеткениңизден кийин мына 1 жыл убакыт болду, бирок сизге сунуш түштүбү, түшкөн жокпу? Жок, биз Садыр Нуркожоевич экөөбүз 1 жыл мурун сүйлөшкөнбүз. Шайлоолордун алдында. Анан мен айткам президент шайлоого, парламенттик шайлоого барбайм и так далее. Тамашлап дагы айткам, если мен депутат болуп калсам, бир оппозиция болуп калам депчи. Анткени парламенттин негизги эмеси бул альтернативное мнение болуш керек да парламентте. Парламент негизи оппозиционный болуш керек бийликке, аткаруу бийлигине деп туруп анан. Бирок мен чын эле депутаттыкка барган жок болчумун. Жок, кызматка чакырышкан жок, Жок, бир кызмат жөнүндө сүйлөшкөн эмеспиз. Садыр Жапаров андан кийин 1 жыл ичинде ага жолугуп, ал киши мүмкүн чакырып, сунуш пикирлериңизди уккан учур болдубу? Жок, биз сүйлөшкөн жокпуз 1 жылдан бери, потому что өзүнүн командасы топтолуп калды. Мындай деле көрүнүп турат да. Биз керекпизби, же керек эмеспизби деп мында көрүнүп турат да. Допустим, мен Ширшовдун менен, допустим, аябай карама-каршымын да Ширшовдун келишине. Анткени Ширшов деген бул Кыргызстандын тоногонго, эметкенге аябай чоң үлүш эметти. Анын орду түрмөдө. Анан жанагы Максим Бакиевдин акчасын табып берет, тиги бу деп туруп бирөөлөр Садыр Нуркожоевичке айтып атпайбы? Ал киши өзү деле айтпады. Жок, ага айткандай ал айтып атат да. Ошонун баардыгы бул жел сөз да, эч качан убакыт деле көрсөтөт. Андай деле болбойт. Бирок болсо жакшы го, бирок ал деле болбойт, потому что бул Ширшов тиги булар деген бул андан да чоң опытный президенттердин башынан айланып жүргөн жигиттер. Демек анда Бакиевдердин кланы менен бийликтин бүгүн байланышы барбы, жокпу? Сиз кандай ойлойсуз? Эми мындай да кадровый эмени алып атканда, кадровыйларды саясатын жүргүзүп атканда Садыр Жапаров айтып атат, мага мурунку кай жерде иштегени, кай жерде болгонун мен кызыктырбайт, иштеп берсин, иште берсе мен камайм дейт да. Чынында айтканда мындай вопрос болбош керек, потому что репутациясына карайт. Любой кадр саясатында репутация карайт. Жеп алгандан кийин, эметип алгандан кийин камайм десең, биздин соттор чыгарып атпайбы? Мына ошол эле Бакиевдин убагындагы миллион доллар жегендердин баардыгы чет мамлекетке качып кетип туруп, анан кийин жанагы срок бүтүп калганда келип алып туруп жыргап эле жүрбөйбү? Мисалы Сулайманов деле ал жана бывший министр транспорта. Аны болсо Акылбек Жапаров мактап атат. Мына менин досум, тиги бу депчи. Бизде Кыргызстанды правовой государство кылыш үчүн баардыгын сот аркылуу өткөрүп, сот аркылуу жанагы материальный ущербти төктүртүп, бюджетке төктүртүп, бул деген эми мыйзам эмеси да. Не просто кустуризация, тиги бу деп, мыйзам. Ошондо өсүп келатканда чиновниктер баардыгы туура түшүнөт да, буну урдабаш керек, тиги бу. Анан кийин просто эле келип алып, анан кийин мына мен келдим депчи. Анан жыргап жүрө берсе болбойт да. Анан ошон үчүн элде жанагындай сөз туулуп атат. Чын эле булар Бакиевскилер экен, анан Шопурдун шопуру экен, анан тиги экен, бул деген Кыргызстан кичинекей эле да, баардыгы билет. Ошон үчүн кадрларды талдаса, кадрларды репутациясына карап эметсе, чын эле урдабаган кишилерди, колунан келе турган кишилерди койсо болот да. Демек, алар Бакиевдердин кланынын байланышы бар. Кандайдыр бир деңгээлде. Бакиевдердин убагында мен да губернатор болгом да. Бирок мен деле айта албайсыз да Бакиевский депчи. Мен анткени всегда чын иштегем, Бакиев менен сүйлөшкөндө болгондой. Бирок клан деген башка түшүнүк да. Клан деген кичинекей узкий клан болчу. Ага, допустим, Ширшов кирчү кланга. Эмелер ушул эле эме кирчү. Азыркы премьер-министр Акылбек Жапаров кирчү, эме кирчү, деги министр транспорта. Булар жакын кишилер болчу да. Эки калгандары биз, допустим, жакын эмес, бирок биздин сөзүбүздү Бакиев укчу. Анткени биз келип туруп независимый болчубуз да биз. Айтчубуз. Калгандар жана пахта койгучтар да деп коет го, ошондой. Алардын баардыгы азыр экинчи кругка келди, өзүлөрүнүн кадрларын түртүп коюп. Анан элде
жанагындай айтып атат. Ошон үчүн менин тилегим негизи Садыр Жапарович уже 2 жыл президент болду. Азыр эми бул президент деген чын эле аябай мына кыйын иш да. Болот Кыргызстанда президент болуу оңойраак. А бирок иштеп эметкен кыйын да. Азыр мына ситуациясы келди. Азыр бул жакшылап туруп ойлонуш керек. Анткени тарыхта кыргыз элинин алдында ал гана как президент жооп берет. Достору жооп бербейт. Только өзү жооп берет. Айтыңызчы, сиз жана белгилеп өттүңүз да, бул экономикалык кылмышты кылса аны төлөп анан сот аркылуу чечиш керек деген сыяктуу оюңузду билдирбедиңизби? Матраимовдор боюнча сурагым келип атат, ал бийлик айтып атат, алар ошо экономикалык келтирилген чыгымды төлөдү деп, эми азыр эркиндикте. Сурайын дегеним, Садыр Жапаровдун Матраимовдор менен байланышы жок таптакыр деп сиз 1 жыл мурун айткан экенсиз. Бирок анын азыркы бийликке карай таасири дале уланып жатат деген пикирлер абдан көп. Кошуласызбы? Мен Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшкөндө бул вопросту козгогонбуз. Ал айткан жок, мен ага тиешем жок. Мен деле билчим эмеге тиешеси жок экенинчи. Матраимов менен тиешеси жок экенин. И ушуну жанагы каматканы, анан жанагы 2 миллиард сом куздуртканы, тиги бул чын эле эмен түздөн түз эмеси. Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө кылган, чын айтыш керек. Калгандары бардыгы аны мактап жүрчү заранее эле. Сиздин эле передачаңызда мактап жүргөн, ал жигит жакшы, тиги бу деп эле бардыгы. Так, өзүңүз Ким жөнүндө айтып атасыз? Ташиев мырза. Ташиев деле мактап атат. Сиз деле именно передачаңызда мактаган. Калгандары бардыгы эле мактап, бүгүнкү күнгө чейин ал менен барды дос болот экен, тиги бу деп жүрөт да. Бирок бул для начала, для вот күч структураларына, жана независимый расследовательдарына бул 2 миллиард төлөгөнү тиги Матраимов. Анан мойнуна жанагы алганы бул уже чоң жеңиш. Булчу, что Матраимов коррупционер. Всё. Анан Матраимов жанагы Американын эмесине киргени, Магнитский тизмесине тиги бу анын кийинки келечеги чын эле жаман. Ал өзү чын эле түшүнбөй атат буну. Бул болсо мен айтат элем да буга. Сен жанагындай момундай Мустурганский ойнобой, андан көрө барып туруп, түрмөдө отуруп чыкса, буга өзүнө жеңил болмок. Потому что кийин бийлик өзгөрөт, эметкенде все равно аягы жаман бүтүп калат да. Вот кеп ошодо болот да. Анан кийин жана расследованиялар боюнча дүйнө жүзүндө акча мындай да грязный деньги деген бар, арам акчалар. Анан адал акчалар бар. Эч ким өзүнүн сыйлаган мамлекетте арам акчалар менен иш кылбайт. Понимаете? Наркотиктердин акчасы бар, анан тигинде бир эле жолу бар, аны легализациясы бул жанагы сот аркылуу ущербти восстановить этип, анан эметсе, бул чын эле бар. Анан даже мына дүйнө жүзүндө мындай биздин мерка боюнча алганда ошо Пабло Эскобар деген Колумбияда да мафиозник бар эмес беле. Ошо даже айткан, мен тышкы карызыңарды жаап берейин, мага тийбегиле десе, анын президенти макул болбой койгон, сенин акчаң кереги жок, сен камалышың керек десечи, Эскобар ага эрегишип, бүт жерде пиар компанияны жүргүзүп, жанагындай социальный үйлөрдү кедейлерге куруп берип, целый шаарчаларды куруп берген да. Ошого карабай аны түрмөгө отурушкан. Потому что бул эме да мамлекеттин иши, ошонуш керек. Анан кийин жанагындай тияка бериптир, бул деген жанагындай эме жардам берет, тиги бул деген болбош керек. Эми Матраимовдордун жоопкерчилиги толук каралды деп эсептебейсиз азыр? Жок, мен антип эсептебейм. Эмнеге анда бул кишинин төккөн каражаттары боюнча мындай толук маалыматтар ачык чыкпай жатат дегеле? Кызыктар күчтөр барбы? Ташиев ГКМБга барганда, жаңы барганда бир жакшы нерсени айтканда, бардыгы декларация менен жашаш керек. Если декларацияңда бир үйүң болсо, ошо үйдө жашаш керек.
Если сенин декларациясында жана Жигули машина болсо, сен Жигули менен жүрүшүң керек деп. Ошону аягына чыгыш керек. Ташиев. Бүгүнкү күндө алардын офистерин кара, тээп жүргөн машиналерин кара, охраналарын кара. Понимаете? Ошолордун баарын караганда это для них это кустурганскийчи, это бул эме да, жөтөлүп койгон да. Ошол эле 1 жыл мурун сиз айткан элеңиз, Арайым бардык жерде, бардык мамлекеттик структураларда өзүнүн кызматкерлерин коюп алган депчи. Демек, бул ал киши мафиозный системаны түзүп алган деп айтканыңыз бар экен. Мен сиздин айтканыңыз боюнча так келтирип атам, цитата кылып. 2 жылга аяк басты. Бийлик эмнеге анда мындай колунан келбей жатат бул нерсе? Же каалабай жатабы, же болбосо эрк жетпей атабы, же дагы башка эмне себеби бар? Мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө Матраевди кармаган күндө дагы шоу болбоду эле. Ошо шоу башынан уланып келатат. Анан Матраевди жанында жүргөн өкүл балдары, жана атасынын достору, анан аялынын подружкаларынын балдары КГБ'да иштейт да бүгүнкү күнгө чейин. ГКМБ'да иштейт да. Понимаете? Көбүнү азыр начальник. Кармагандардын арасында да алар бар да. Эми ушунун баардыгы эметкенден он недосягаемый болуп калды. Азыр деле? Азыр деле жүрбөйбү? Вольготно себя чувствует, вольготно эметип атат. Поэтому точка еще коюла элек, анын үстүнө көрөбүз. Анан ачык айтыш керек да, биз криминалга дагы, эмеге дагы уттурдук да бүгүнкү күндө. Уттурганыбыз кайсынан билинип атат? Анткени уттурганыбыздын правовой государство боло албай, теневой экономиканын күчөтүлгөнү, алардын баардыгы аябай бай болуп жүргөнү, бунун баардыгы ошо да жакшы болбой атат да. Бүгүнкү күндө эле карабайсыңарбы? Криминал деген криминал аябай күчтүү. Бүт жерде алардын кадр болуп атат, тиги бу дегендер сөздүн бүт эле жерде айтылып атпайбы? Садыр Жапаров бийликке келгенде, азыр бийлик менен криминалдын эч бир байланышы жок деп айткан элеңиз. Да. Азыр эми 1 жылдын ичинде анда эмне алар кайра жанданды? Мен айтып атам, күрөшө албай атат деп атам. Садыр Жапаровду чын эле түрмөдөн чыккандан кийин мен көп жолу выступать эттим. Бул түрмөдөн чыккандан кийин баардыгы айтып атты, Кыргызстан это криминализация болуп атат дегенде, мен альтернативный көз карашты айттым. Кыргызстанда криминализация болгон жок. Наоборот, Садыр Жапаров по политическим моментам отурду. Понимаете? Бунуку жанагы урдабалды, коррупция деген жок да Садыр Жапаровдуку. Именно бул жана төңкөрүш жасайт, бийликти тартып алат, тиги революционный статьялар менен отурду да. Ошон үчүн мен ошону айтып аттым. Бизде криминал менен чын эле Садыр Жапаровдун тиешеси жок. Бул алар менен эмес жок, на самом деле жок аныкы. Анан кийин тиги жардам бериптир, бул жардам бериптир дегени, мен ошондо эле интервьюдан айткам. Эч ким буга жардам берген жок, карапайым эл жардам берип атат деп. Ошондой эле болгон. Бирок анын жанагы оппоненттери чыгып атты да, бул криминал, тиги бу деп эмет. Просто бүгүнкү күндө азыр ситуацияны эмне үчүн до конца чыга албай атат, мен деле түшүнө албай атам да. Эмне үчүн? Потому что криминальный системанын ичинен Садыр Жапаров өзү жакшы билет. Анткени 3 жыл колонияда отурган, ал жакшы билет да ичинен. Азыр соңку күндөрү Садыр Жапаровдун мындай Азим Рой деген адам менен, инсан менен түшкөн сүрөттөрү аябай талкуу жаратып атат. Анын Азим Ройдун өтмүшү боюнча ар кандай маалыматтар интернет булактарда берилип атат. Өткөндө сиздин кесиптешиңиз генерал Кулов мырза менен сүйлөшкөнүбүздө ал киши Азим Рой боюнча абдан мындай оң пикирин айтты да, бул эч кандай криминалга байланышы жок, бул жөн эле социалдык түйүндөгү бир чуулган депчи. Сиздин пикирди уккум келип атат. Баягы бул системада, күч системасында иштеген инсан катары билесизби ал киши жөнүндө? Эмне болгон? Азим Рой ким өзү? Бийлик менен кандай байланышы болушу мүмкүн? Биринчиден,
кийин Азим Ройдун менен сүрөткө түшкөнгө, Азим Ройду Садыр Жапаровду апарса, бул именно Садыр Нуркожоевичтин душманы. Ошол жака апарып, анан кийин сүрөткө түшүп, анан кийин жана Азим Рой отурбайбы, жыңайлак. Жанында да бир депутат отурат. Жана кудасы отурат. Бул негизи Садыр Нуркожоевичтин душманы. Азим Ройду Кулов дагы, мен дагы, анан кийин генералитеттин бардыгы билет. Бул криминалга катышы бар деп. Эми менден ушундай бетме-бет туруп сурап калганда мен болгондой айтып берейин. Азим Рой деген бул Орозакун да Куловдун ровесниктери. Бул кылмыш чөйрөсүндө мурунтан эле кылмыш жасап жүргөн киши да. Анан кийин каяктын жаран ал киши? Ал Чалдабарда өскөн. Кыргызстандык. Кыргызстанда өзбек жигит болот. Анан кийин бу жерде эле өскөн. Анан бул жерде эле Бишкекте, Фрунзеде чоңойгон жигит. Ошонун поколениясы бардыгы билет. Мен 81-жылы милицияга келгенде уккам булар жөнүндө. Анан кийин Ибраимовдун убийствосу болгондо, Султан Ибраимовдун убийствосу болгондо, буну анан кийин Асан Каракеев деген жигитти экөөүн подозреваемый кылып КГБ СССР, ошондо КГБ бу жердегилер. Буну 2 жылча Москвада, Лубянкада жатышкан булар. КГБда. Ошолор КГБ тергеген да. Биз милициялардын баары, КГБлардын баары Кыргызстан боюнча убийство Ибраимова деп туруп баарыбыз иштегенбиз, жана атып кеткен мынтыктары деп аябай окумуш иштегенбиз да. Анан кийин мына ошо Ибраимовду өлтүргөн бир орус жигит поездде астында өлүп калыптыр, шарфынан белдик тиги бу деп калышты да. Анан преступление раскрыто деп коюшту да. А бирок Руслан Чалдабарский деп коет, аны Руслан Сайдазимов. Бул жанагы Асан Каракеев экөө 6 жылча түрмөдө отуруп, анан чыгышкан. Россияда отурушкан, бияка келип кетип турушкан. Мен бунун бардыгын билем, как сотрудник билет. Старший поколенияларда билет бунун бардыгын. А бирок мен подробно билгеним, мен Чолпон Атада иштеп жүргөндө, мен ошондо эле 91-жылы эмелни Руслан жанагы Азим Рой Москвалык Люберецкийдин балдарын жана 90-жылы жана Братва деген бар болчу да. Ошолор менен жакшы болчу, ошолорду Ысык-көлгө отдыхать эткенде алып келгенде биз ошондо баарын мен камагам. Бирок Русланды камаган эмеспиз, ал жок болчу. Тигилерин камаганда, анан кийин 2 күн камап тиги бу, анан жана Каракеевди да мен камагам. Ал академик Каракеевдин агасынын доз эмеси да, баласы болот да. Анан кийин кой тигиндей деп туруп, анан как раз Эльцин келип аткан убак болчу. Анан булардын баарын чыгарып, анан эмеге Москвага учуруп бергенбиз, алардын баары кеткен. Анан ошодон бери тааныйбыз да, жана ошодо жанагы кийин алар вор законе болуп жүрдү, аттары эми силерге не интересно? А бирок эмне үчүн президент менен жолугушуу мүмкүн? Жок, азыр айтып берем да, тажымалы ушул болуп атат. Анан бул эмелер менен криминальный мирдин эң ана башлар менен аябай дос, авторитет Азим Рой. Анан эмесин болсо эмеден алган, Америкада, жана Япончик, Дед Хасан, тиги булар менен бул аябай эме да, жакын болчу. Бүгүнкү күндө айтып атпаймынбы, бул аябай. Анан мен жана Азим жанагы Ройдун подельниги деп коет, чогуу отуруп жүргөн эме Асан Каракеев экөөбүз. КГБда чогуу 3 ай отуруп калганбыз. Мени 91-жылы Баекова, анан Раматлык эме Бакаевтар камаганда, Чолпон Атада начальник милиция болуп жүргөндө. Биз чогуу 3 ай отуруп калган. Ошондо Асан баарын айтып берген да. Анткени мен аны бошотком да түрмөдөн.
Куроводда начальник милиция болчумун. Анан мен bunun баарын билем. Анан көбү эми бул чиле бай. Анан кийин криминальный мирде дагы көп байлар бар. Анткени баардыгы өзүн оформить этпейт да. Бири-бирин оформить этет дегенде. Анан эми бул жана отмывание денег, тиги бу деген чөйрөдө көп бар. Анан булар эмеге келген. Мен губернатор болгондо Нарынга. Нарынга келгенде да мен аларды чын эле кууп чыккам. Потому что мен билем буларды. Мен өзүм по понятиям кызыл болсом, так? Мен бул форманы, милицейский форманы 18 жашымда кийгем. Мен бүгүнкүгө чейин өзүмдү кызылмын деп эсептейм да. Мен эч качан каралар менен иш кылган эмесмин дагы. Булар менен башкача эме. Бирок кылгандар да барбы, Азыр көп. Анан кийин мына мен уялып атам, что азыркы күндө министр МВД Азим Ройго жанагы эмени берип аткан медальди. Бул уят нерсе. Баардыгы билет бул. Биз азыр бири-бирибиз менен көп сүйлөшөбүз да. Отставкада генералдар, полковниктер, эмелер аябай жаман болуп атышат. Анан кийин бул негизи мен дагы бир жолу айтат элем. Ким меценат деп Азим Ройго эмени жолуктурса, Садыр Нуркозовичти, бул анын душманы. Кандай максатта жолугушу мүмкүн? Себеби Азим Ройду СНГдагы баардык эмелер криминал жакшы билет. Анан жана сүрөткө түшкөндөн кийин анын баарын көрсөттү да. Мына мен Кыргызстандын президенти менен аябай 5000 деп. Понимаете? По понятиям это считается Азим Рой деп коет. Ошон үчүн жана госохранасы тиги булар президент ким менен жолугам, кандай жолугам дегенде справка берет. Бул киши менен жолукса болот, бул киши менен жолукса болбойт. Тиги бу деп туруп ГКМБ баардыгы бериш керек эле да. Анан дагы бир маселе да, мына жакында Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаровдун жанагы алтын уютмалары менен түшкөн сүрөтү дагы чыгып кетти. Ал боюнча албетте президент өзүнүн түшүндүрмөсүн берди, айтты. Анан коомчулукта мындай ошол эксперттер чөйрөсү бир нерсени талкуулап жатат. Ушул сүрөттөрдү макул бул ушул окуя болуп кетти, болду. Бирок мындай коомчулукка чыгарып кетишине кимдир бир кызыктар, топтор барбы депчи. Кандай ойлойсуз сиз баягында чекис катары? Эми Кыргызстанда саясий күрөш болгон и болуп келе берет да. Ошон үчүн Кыргызстанда должността турган кишилердин туугандары, особенно президенттин, премьер-министрдин жакындары аябай эме болуш керек да, подводить этпеш керек. Мен ойлойм, кереги эмне буларга? Жана туугандарына, эмелерге киришип. Потому что мурунку президенттерди эле карабайсыңбы? Эмне болуп бүттү? Анан кийин чыканагын тиштейт да, бирок поздно болуп калат да. Ошон үчүн ага эметпеш керек да. Анан кандай отношениясы бар, тиги бу мен билбейт экем. Потому что мен күмтөр маселеси мына канча жыл саясатта жүрдүм. Мен чын эле киришкен эмесмин да, мен чын эле күмтөр боюнча билбейм. Эмени. Анан ошон үчүн выступать этпейм да. Билбеген нерсени билбейм деп айтам. Ошондой. Бирок ошон үчүн айтып атпаймынбы? Азыр Садыр Нуркожоевич только эметиш керек да. Жакшы команданы түзүп эметиш керек да. Иштетиш керек. Профессионалдар, анан жанагы кошоматтанбай, мындай айтып жүргөн репутациясы бар кишилер иштеш керек да. Жаш болобу, эме болобу, ал өзү билет. Кошоматчылар көп да. Президент көп нерсени билбейт. Вот, допустим, ошол эле Бакиев боюнчачы. Бакиевке жеткирбей туруп, жумуштардын баарын бүтүрүшчү. Мына мен как губернатор эле айтып коеюн, Нарын. Мен просто эле пошел деп койчумун. Бир туугандарым болобу, жанагы эмелерди болобу. Мен эч кимди укчу эмесмин. Бул Нарын областы баардыгы билет. Вот ошондой болуш керек да. Биздики эмелер ушундай кошоматчы жетекчилер. Тиги жакын тууганы бирдеке десе уруп барат. Жакын туугандарына чуркап барышат. Кээ бирлери шопуруна жүгүнүшөт. Мына Бакиевдин убагында жана Атамбаевдин шопур башкарбады. Ким такой шопур? Мен интервьюларымда айтчым, шопур аягы жаман бүтөт, камалат деп. Камалды. Казыр болсо шопурдун шопуру эметип атат, тияк. Ошолорду токтотуш керек да. Ошого мындай независимый, состоявшийся эмелер керек да, саясатчылар эмелер. А болбосо азыр чын эле
Садыр Жапаровдун переломный моменти турат. Каяка жылат. Эси ушундай нукпен кой берсе, чын эле кошоматчылар айтып берет. Мына жогорку кеңеште бирдеке деп койсо база калат, тигинтип атат, теметип атат. Анан жана блогерлер, наоборот, Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Мен түрмөдө отуруп алып, бир сотка мен революция кылдым депчи. Соцсеттерде группа түзгөм, тиги бу деп. Буга только жардам берет азыр. Соцсеттердин баардыгы жардам берет. Неправительственный, мына Атамбай айтып атат, мен кошоматчыларды укпай, лучше неправительстволорду уксам, журналисттерди уксам болмок экен. Булар наоборот только жардам берет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда президенттен эл күткөнү бул адилеттүүлүк, мыйзамдуулук и ошондо гана жакшы болот. А социальный вопросторду мына Каддафи. Дүйнө жүзүндө социальный вопросторду Каддафидей бир эме жетекчи чечкен эмес Ливияда. Бирок эл көтөрүлүп туруп өлтүрүп коюшпады. Неге? Потому что балдары көбөйүп кетти, семейное правление болду, тиги буду. Элге, особенно кыргыздарга дагы адилеттүүлүк керек. Адилеттүүлүк падыша болуш керек бизде. Азыр сиз мүмкүн болушунча мындай ачык айтканга аракет кылып атасыз да. Анан жана достор деген теманы сүйлөшкөндө бизди ким башкарат, бизди ким угат, биз кимди угабыз деген нерсе бар. Өзгөчө мамлекеттик структуралардын жетекчилери деле ошондой абалда жүрүшөт экен да. Мисалы Ташиев мырзаны угабызбы же президентти угабызбы деген сыяктуучу. Анан азыр мындай таразанын ташы ким тарапта болуп турат? Мындайда ачык айтыш керек. Баткене өкөбүздүн казыр маегибизди көп киши көрөт да. Ошон үчүн ачык айтыш керек да. Жалгыз президент болуш керек. И чтобы никаких достор, никаких жанагы достордун достору тиги булар болбош керек. Ошон үчүн ограничивать этиш керек. Бийликте тең салмактуулук болуш керек. Баардыгын бир кол коюп кетсе злоупотребление болот. Анткени биз билбейбиз да, тиги ошол эле камчы Кыдыршаевдин артында кимдер злоупотреблять этип атат, ал билеби, билбейби деген эме да. Анын артында дагы кишилер бар. Баардыгы эле деп эле чуркап жүрө берет. Анан кийин айтып атпайбы? Кеткен, качып кеткен президенттердин баардыгы айтат. Мен генералдарга ишенип жүрдүм эле. Ушулар мени подвайт этти, туура эмес докладнойду берчи, тигиндей мындай деп. Вот ошодон алыс болуш үчүн түрмөдө бир жакшы эме бар да. Түрмөгө түшкөн кишилерде мында анткени ал жерде адилеттүү болбосоң, түз жүрбөсөң, чын эле туура эмес иштер болуп калат да. Ошон үчүн ал жерде айтат, эч кимден коркпо. Анан кийин эч кимден эчтеке сураба дейт. И эч кимден ишенбе дейт. Мына 3 принцип бар да түрмөдө. Саясатта деле ошондой. Сен эч кимге ишенбешиң керек. Сен өзүң иш менен кылганга ишенишиң керек. А ишеним деген эме жаман нерсе. Койдуңбу жумушта иштей албай атабы? Кетире бер. Шерп болуш керек да. Аскар Акаевич бир убакта айткан, менде команда жок, менде жалаң шерптер деп. А шерп деген бул жана Гималайда жүк ташыгандарда до определенный момент тигиштейт, дагы ушундай болуш керек да. Антпесе болбойт. Анан жанагындай чиновниктер анан двоюродной власти болсо, тиги болсо эмне кыларын билбейт да. Президент деген бир указ менен любойун алып коет. Жумуштан кеткенден эч ким сыйлабайт. Мына Сооронбай Жээнбеков шайлоодо люктан түштүктөн өзүнүн айылынан 100% айылган. Карагул жерден. Тиги же бүт жерден. Башына күн түшкөндө кыйкырып атпады эле. И отставка кеткен заявлениясын окубайсызбы? Заявлениясында Сооронбай Жээнбеков жазып атат. Канчыгып кетпес үчүн, согуш по типу болуп кетпес үчүн мен кетип атам депчи. Кана бирөө жакшы сөз айтып болушканы. Понимаете? Вот кеп ошодо да Кыргызстанда бийлигиң барда калп эле эмете беришет, бийликтен кеткенин сыйлап коюшат. А мисалы бийликте турганда ошол Садыр Жапаров ошол эле досунун таасирин азайта тургандай кандай рецепт бар деп ойлойсуз? Рецепт очень простой. Структураны эле эметиш керек. КГБ, ГКМБ. Только ГКМБ менен заниматься этиш керек. Коопсуздук менен, коопсуздук менен эле.
Болду. Жанагы зам председателя правительства болбош керек. Госохрана только президентке башыйыш керек. Понимаете? И ол ГКМБ председатель болуш керек. ГКМБ комиссия боюнчачы эметпеш керек. Погранслужба отдельно болуш керек. Мурун не себептен ушинткөн? Потому что ар бирөө эметкен. Мына өз убагында Берия. Сталиндин коюнуна кирип кеткен, тиги бу канча жаманчылык тап келди. Бардыгын милицияны да, КГБны да бириктирип, НКВД деп, тигинде, понимаете? Бул тарыхта жакшы биш керек. Ар бир киши өзүнүн эмесинде кетиш керек, нугу менен, профессиональный нук менен кетиш керек болду. Парламенттин азыркы мындай ролун эмнеден көрүп атасыз? Негизи барбы азыр? Анткени таасири мурдагыдай болбой калды, баягы кабыл алынган мыйзамга ылайык деп жатабыз. Жок, мен депутат болуп жүргөндө, мыйзам чыгаруучу палатада. Биз оппозиция эмес, мындай адилеттүүлүк, но бизде оппозиция дечү. Биз Акаевка оппозиция болчубуз да. 12 эле киши болчубуз. И биз көп жетишкендикке келчүбүз, биз менен эшептешчү. Аскар Акач законодательный собрание келгенден коркчу. Азыр башкача болот. Азыр просто балдар жаш болуп жанагы эме. Бирок булар жакында үйрөнбөй, бирок өзүнүн эмесин эмес керек да. Мнениясын билгизип туруш керек и общественное мнение менен эсептеш керек. Анан мен ойлоп атам, жанагы партийный чын эле. Партийныйларга ишеним жок. Мына ишеним партиясы бул эменики, жанагы ким эле? Буркановдук, тигиники дейт да. Аларга вот именно жанагы жерлерден келген балдар, аларга еще эме бар. Надежда бар деген үмүт бар, что алар айтат. Потому что парламент негизи оппозиционный болсо, мамлекетке да жакшы. Азыр парламентти ошондой көрүп атасызбы сиз? Жок, азыр жок да эми. Но чимкирик парламент болгон, азыркылар вообще кыйын абалда. Мен айта албайм, потому что жерлерден келген балдар жакшы эле балдар, күрөшүп келишти. Анан кийин жанагы партиянын ичинен дагы индивидуальный голос алып келгендер дагы чын эле голос менен келди. Кандай келген это другой, но все равно келди. Бирок именно обстановка ушундай болуп атат да, учукпай атышат. Бирок негизи Садыр Нуркожоевко да жакшы болмок, если бул оппозиционныйраак болсо. Анан булар Кыргызстанда душман көрбөш керек, бири-биринчи. Анткени мына биз булардын баардыгы чогуу оппозицияда болчубуз. Чогуу канча жолу сүйлөшкөнбүз. Бүгүн бийликте ошол эле талант менен, ошол эле камчы менен, Садыр менен баардыгы сүйлөшүп жүргөнбүз. Эми азыр жана оппозициябыз деп айткан группа Исмаил Исаков, элер менен да сүйлөшкөнбүз, Дүйшөбаев менен, Равшандар менен, баардыгы менен. Баардыгы бири-бири менен жакшы. Анан кийин душман издебеш керек, потому что уже 4-чү кругда кетип баратат оппозиция. Мисалы айтыңызчы, сиз 2020-жылы бүтүн Кыргызстан менен шайлоого баргансыз да. Анан кийинки учурда шайлоого да катышкан жоксуз. Бийликти колдогонсуз 1 жыл мурун. Адахан Мадумаров мырза сизге капа болгон жокпу? Эми ачыгын айтыш керек. Биз эмне себептен Садыр Нуркожоевду колдодук? Потому что очевидно болчу. Потому что мына дагы бир айтып кетейин, убактыбыз бар. Кыргызстанда көп айтат да, чын эле таза шайлоо, мындай стартовый таза болбойт да. Вот, допустим, Украинада Зеленский менен утуп албады, действующий президентти. А бизде бүт президенттер Акаевтан баштап бүгүнкү Садыр Нуркожоевке чейин барды бийликке келип, анан бийликтен кайта эмеге барды, шайлоого барышты. Понимаете? Да, кызматын тапшырып барды, анан жеңип келип атышат да. А чтобы оппозицияда туруп, анан жеңип алган болгон эмес да бизде тарыхтачы. А бирок акыркы шайлоодо очевидно болчу да, что Садыр Жапаров жеңет. Потому что сиз ошон үчүн гана колдодуңуз. Жок, биз жанагындай баштан бул криминалга киришет, анан тигинде, анан кийин жанындагы мекеним Кыргызстан, тиги булар үстөмдүк кылбасын деп, анан биз оппозицияга деле өтүп кетсек болмок. Бирок биз башынан колдойлу дедик да буга.
он чтобы мындайча айтканда тигилерден көбүрөөк зависимый болбосун депчи, нейтральный президент болсун, баарына тең караган президент болсун деп биз эмени колдодук. Мадумаров мырза капа болгон жокпу анан? Мадумаров эмнеге капа болмогу эле, потому что биз экөөбүз парламентке чогуу бардык, но президентскийде сүйлөшкөн эмеспиз да. А бирок экөөбүз сый урматпыз. Анткени таанышканда жана депутаттыктан бери экөөбүз чогуу жүрөбүз да оппозицияда. Кийинчи бүтүн Кыргызстан менен парламенттик шайлоого деле келсеңиз мүмкүн өтөт белеңиз. Эмнеге барган жоксуз? Жок, мен негизи депутаттыкты 97-жылы тыштап кеткемде ошондо тажадым да парламентте. Жок, 2000-жыл барган элеңиз. Жок, анда уже эмени оңдойлу против Сооронбай чыктык да оппозиция. Мен зам секретарь Совбез болуп туруп, анан кийин Сооронбайга канча жолу айттым. Сооронбай Шариповичкачы кирип, ай мындай кылалы, тигиндей кылалы, тиги бул деп интервьюларда деле канча алды. Бул бир нерсени айтып туруп алды да, жок, Кудай урсун мен аларга киришим жок, тигиндей мына өзү жыйынтыкты көрдү. Ошондо биз айткан нерселерди кылса, бүгүнкү чейин президент болуп отура бермек. Жакшы иштеп. Анан ошон үчүн мен ага айткам, эси буларды аткарбасаң мен оппозицияга кетем деп. Оппозицияда реальный оппозиционер бул Адахан Мадумаров. Бул Адахан Мадумаров экөөбүз бири-бирибизди сыйлайбыз, жакшы эле жүрөбүз, баардыгы эле. Мындай эч кандай мындай таарыныч эметет. Анан Адахан Мадумаров ал мындай тааныштардан өтө өйдө. Көп нерсени билет, такшалган жигит, менден жашыраак дечи. Ал келечеги бар, эч кандай проблема. Мисалы, азыр сиз көп нерсени ачык мындай президенттин бир жыл, соңку 2 жылга чукул убакыттагы иш аракети жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айттыңыз, багы кызмат мындай саясий активдүүлүгүңүздү көрсөтпөй, бирок сырттан берген бааңыздычы. Анан сизди угуп отургандарда мындай ой жаралышы мүмкүн. Мүмкүн Субаналиев мырзаны кызматка барган жок, анан бийлик көңүл бөлбөй өзүнүн командасына кошпосо таарынычын айтып атышы мүмкүн деп айткандар да чыгат да. Жок, болушу ыктымал, бирок мен эч качан кызматтын кулу болгон эмесмин да. Даже мен биографиямды карасаңар, мен бүт кызматтардан өзүм кетчүм. Бүгүнкү мага бере турган кызматчы, ушул эле кызматтар, мен ал жерде иштегем. ГКМБ десе ГКМБде иштегем, Ошткин начальник ГКМ болгом. 24 жыл мурун. Жок, негизи азыр бардык эле жерде иштегем. Мага негизи мен өзүмдүн атым менен, өзүмдүн ордум саясаттагы ошону мага больше эме да. Азыр эми командасына кошуп келем иштешели десе барат белеңиз? Жок, мен ал жөнүндө чынында ойлонгон жокмун. Жок, эми макул сунуш түшсө, ушул маектен кийин. Жок, мен даже эмете албайм, потому что мына ачык айтыш керек да. Жанагы ким Азимройду тааныштыргандардын ошолорго эметиш керек, анан кийин Ширшовду алып келгендери. Вопростор көп да. Мен, допустим, барып бир жумадан кийин кайта кетемби? Мен барсам, булардын баарын чын эле эметем да. Козгойсуз. Акесин окутам дегендей сөз да. Анан эмне бар заранее конфликтный ситуацияга? Вот ушу да кеп. Если команда болсо, тиги бул болсо, баардыгы болсо, да барып иштесең болот. А бирок азыр эле мына Өмүрбек Исакович келиңизчи могул жерге бар дегенде мен эмнеге барам? Мен, допустим, жана секретарь Совбез болуп турбайбы азыр Марат? Мен аны эмеден кууп чыкпадым беле. Жана ГКМБден, Октябрьский совет. Мен председатель ГКМБ болом дейт. Я говорю, мен секретарь Совбезмин деп жана эмеде YouTube'да бардык жерде жүрбөйбү? Мен ошондо эле ага айткам, мындай болбойт, бир жерди базып албаш керек. Анткени бул жакшылыкка алып келбейт. Базып алган деп. Биз эч качан базып алганбыз, мыйзамды эметкен эмеспиз. Ошон үчүн билбейм, мен ситуацияда адилеттүүлүк. Мен негизи мындай да, Кыргызстан жакшы өрчүп, жакшы мындай правовой государство болсо, биз жанагы тарыхта Садыр Жапар Манделадан да өйдө калат эле да. Мисалы, азыр соңку ушул жайдан бери да бийликтин иш аракети боюнча сот үстүндөрдө көп пикирлер айтылып атат да. Анан сиз азыркы коомдук саясий кырдаалга кандай баа бересиз? Азыр күчүр кандай? Күчөп баратат. Эмне күчөп барат? Наразычылык. Наразычылык күчөп баратат. Кимге? Бийликке? Бизде только президентке,
Анан кийин экинчи Ташиевке, да, Ташиев айтып атат, тигини курдум, буну курдум, тиги бу. Бирок жана камоо, самоо, тиги курганың жакшы, кур, эмет, бирок жана жаш балдарды, эмелерди, анан кийин жана тилиңди жутуп алам, тиги бу деген бул эми жигитчилик эмес да, болбойт да. Анан жаш баланы камап, өзүңөр деле түрмөдөн чыкпадыңарбы? Эми ошолорду эмне кыласыңар? Ушу жаш балдар революция кылмак беле. Азыркы революционный ситуация боло турган нерсе, революционный ситуация болот өзү деле. А бирок бул азыркы ситуация эмес да. Революционный ситуация эмес да. Эмне кыласыңар буну? Кыргызстанда бирөөнү коркутам деген бул чын эле недалекий киши коркутам дейт. Эч кимди эч качан коркута алган эмес. Түрмө менен коркутам деген дагы жарабайт бизде. Анан кийин билбейм, нааразычылык. Анан кийин падыша деген Кыргызстанда мындай да бир айтат. Сөзү бир болот. Анан кийин айта берет экен, кайта берет экен деген сөз аябай тарап кетти. Андай да болбойт. Ошон үчүн мен айтат элем, ошонун баардыгын эметип, анан кийин президент деген айтышпаш керек. Бирөө баардыгы менен эле. Соцсетке чыгып алып, унутуш керек соцсет дегенди. Чыгып эле тигиге жооп берип, бул деген жана пресс службасы эмелер эмеге деңгээлге түшүп атат да. Деңгээл дегенди көтөрүш керек уже. Чоң. Анткени мына жакында бүт президенттер менен барып жолугат Самаркандта. Болмойт. Ошолор. Бул деген эми турмушта боло берет. Жаман айтканда тарынбаш керек. Жаман будан выше болуш керек. Садыр Нуркожоевич негизи түрмөдөчү, бул деген аябай жаман нерсе да. Ты там никто болуп калган учурларда болот да. Понимаете? Аны ошодон өткөн киши для него это бирөө сени жамандаган, это как эме да, мындай. Фу, блин. Деп коюш керек да. Понимаете? Бирок ошонун баардыгынан эме чыгарыш керек да, жыйынтык чыгарыш керек. Айтып атпаймынбы? Ишенбеш керек эч кимге. Кыргызстанда саясатчыларга, тиги буга мен сен үчүн өлүп берем, до конца турам дегенде вообще ишенбеш керек. Доскочу? Иә. Доско. Ким Атамбаев менен эки досту көрбөдүңөрбү? Саясатта бул экөөсү чыгарган сөз жок. Саясатта дос деген болбойт. Есть интересы государства. И Садыр Нуркожоевич должен интерес, мамлекеттин интересин өйдө коюш керек. Мен, допустим, эмеге айтат элем, Садыр Нуркожоевич, наоборот, эме менен Адахан мырза менен калган ушундай туруктуу позициялары бар кишилер менен көбүрөөк один на один сүйлөшсө, көп нерселер айтып берет. Анан эмне кылат жанагы Азимрой менен сүйлөшүп, тиги булар менен сүйлөшүп. Мындай да мафия деген я тебе, ты мне деген сөзү бар. Алар эл менен иштейт, тиги менен иштейт, анан булар жакшылык кылат да. Анан бир күн айтат: "Майраш, мен сага жакшылык кылбадым беле. Сен унуткан жоксуңбу? Анда мону жазайсың" дейт. Жазабай көр. Ар бирөөнүн бала чакасы бар, коркутат, үркүтөт. Анан бийликтен кетет. А мафия вечно деп коет. Анда кандай болот? Вот ошон үчүн биздин жана генералдар, эмелер дагы кошоматтанып, Азимройго тиинтип атканы жөн эмес да. Эки сүйлөгөндөр. Понимаете? Кеп ошодо. Курултай жөнүндө сурагым келип атат. Курултайдын өтүшүнө кандай карайсыз? Негизи курултай бизге керекпи же бул мындай жогорку кеңештин мындай ишин жокко чыгаруубу? Жок, негизи курултайда мындай айта берет, тияк деле, бияк деле. Жыйын деген эмне жаман болбойт да. Мына мен губернатор болуп иштедим, постоянно сельский сход өткөрчүмүн. Жыйынга барасың, сүйлөшөсүң, бул минус болбойт. Анан жанагы бул не правовой, анан конституционный закон, курултай жок, указ менен президент эмете берет, чакыртып кеңеше берет. Понимаете? Бул боло берет. Мындан эч нерсе көргөн жоксуз. Эчтеке деле болбойт бул. Эмне Бакиев деле чогулткан курултайда. Эмне да адам болду. Келди жанагы, менин эсимде көп киши келип отуруп, макталып кетип калышты. Эбет. Ну, көрсүн, ал деле бирок конституцияда жазылып калбадыбы? Жазылды. Анан дагы эметет. Это ничего страшного нет. Будан эметпей элек. Бирок реальный эме иш кылыш керек да. Да, кеңешсин, сүйлөшсүн. Будан минус болбойт.
Анан жана могу эмелерди деле айдап атпайбы, жер жерге барып туруп, жана министрлерди, прокурорлор эл менен сүйлөшпөйлө. Бул да жакшы нерсе. Жүрсүн кыдырып, эл көзүн айтат. Аны эл көнөт. Бүгүн эчтеке айтпай калды, эмкиде будан катуу айтат. Президентке кандай кеңеш берер элеңиз? Садыр Нуркожоевичке кеңеш мындайда тегиз деле кеңеш бергим деле келбей атат, просто өзү деле билет. Бирок мен мынтип айтат элем да, жүрөгү менен иш кылыш керек да, президенттерчи. Жүрөгү менен иш. Бул жумушка келгенден кийин жүрөгү менен иш кыл. Могу обстоятельстводан, анан тигиден, анан буну тарынтып албайын, тиги дебеш керек. Анан кийин өч алгандан алыс болуш керек. Анан критиканы туура түшүнүш керек. Бул эми классический эле нерсе. Мына ошол эле Америкада тиги бул демократиянын эмеси. Бардыгы эле адамгерчилик нугунда жүрөт. Анткени эртең жумуштан кетесиң. Түбөлүк эмес. Керек эмне? Анан бул президент болуш деген бул пешенеңе жазылып Кудайдан. Анан ушундай элдин баары колдогон президентке алып келгенден кийин бала чакасы да бар, бардыгы бар. Эме да. Мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк, ошон үчүн эл үчүн иштеп берип, анан тигинтип болот. Анан айтып атпайбы, элге да таарынбаш керек. Мен баары жакшы кылып атсам, эл все равно жакпайт экен деп Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Жок. Эл деген от него ждут еще больше. Понимаете, еще больше. Анткени угадалардын баарын берген, бирок мына реальный жумушка келгенде айтып атпаймынбы? Кыйынчылыктар болот. И ого көтөрөт. Мына мен губернатор, министр болгондо, начальник УВД болгондо кыйналчумун. А президент деген это вообще. Анан айланат чөйдөрдө аферисттер көп да. Аларды айтып берсең таң каласың. Ошон үчүн кеңешим ошо, жүрөгү менен иш кылыш керек. Только эл тарапта болуш керек. Эл тарапта болуш керек. Анан башыңан өткөн нерселерди унутпаш керек да. Ошон үчүн жанагы кыргыздарда бар эмеспи, жана чокой жөнүндө илип койгон тиги бул деген. Ошондой кеп болуш керек. Анан адилеттүү болуш керек. Экономиканы көтөрөм, тиги бу деп зацикливать этишпеш керек. Анан жана Акылбек Жапаров боюнча. Мен оюм мындай да, Акылбек Жапаров аябай профессиональный, жакшы сүйлөгөн, цифралар менен укмуш эметкен, Апас Жумагуловичтай да. Свое время мындай тиги тиякта цифраларды айтып, тигинтип, мынтип эле баарын башын айлантып беришет да. И көп жылдан бери мына Акылбек Жапаров бир да жолу оппозицияда болгон эмес. Бүт бийликте эле келатат. Бүт президенттер менен иштешип эле, анан кийин баары эле айтат, ушуга ишенип коюп туруңуз тиги бу деп манипуляция кылганды жакшы билет да бул кишичи. Анан мен ойлоп атам, бул азыр ушундай көп проектлердин баарын алып чыгып туруп, бийликти заложник алып алды да булчу. У меня такое ощущение да. Анан ошон үчүн баардыгы эле бул жетелеп алды деп атам да. Тиягын деп. Ошон үчүн жана мына текшертиш керек, тиги бу дешип атканда ошондой да. Жана бөлтүрүк боюнча, тиги боюнча, бул боюнча да кызыктар болуп атат да. Бирок мен күнтөр маселелерин жакшы билбейм, ошон үчүн киришкен жок. Президенттинчи ушул учурда мындай жеке өзүнүн кадры жок болуп атабы? Жок, негизи баштан эле мындай чоң кадрлары айтып атпаймынбы? Мурун бригада деп койчу. Бригадага ким кирчү? Ташиев кирчү, Келдибеков кирчү, Марат Султанов кирчү. 4 болчу. Кадыр жаңы бригада болуп калды, бул Ташиев, эме, прокурор, талант. Бирок в хорошем смысле бул бригада да. Бирок эми бийлик колунда, эми жакшы иштесин, башка эмне дейбиз. Анан бул бешенеси жазган дальше көрөт да. Анткени Кыргызстан бул мындай чөйрөдө башкаларга караганда башкача, бизде эркин мамлекет. Түркменистан эч качан боло албайбыз. Калган мамлекеттер айтпай эле койгон, андай боло албайбыз. Биз эркин болгонбуз, эркин болот Кыргызстан. Демократия болот. Демократияны эметиш керек. Анан кийин жана неправительственный организациялар жабабыз, тиги бу деген болбойт андай. Кыргызстан деген Кыргызстан. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат.